Instagram баракчасында көрүмдүүлүгү миллионго жеткен видео Нарын районуна караштуу Жамбулак айылында тартылып, элдин көңүлүн буруп, чоң популярдуулукка ээ болду. Бул видео 3 жума мурун тартылып, интернет баракчаларында жайгаштырылгандыктан элдер арасында сергек жашоо образына кызыгуу жаратууда. Видеодогу атмосфера, табияттын кооздугу, айылдагы керемет көрүнүш жана активдүү жашоо образы анын кеңири аудиторияга жетишине себеп болду. Ал айрыкча жаштар арасында мотивация берип, ден соолукка кам көрүү, туура тамактануу жана физикалык активдүүлүк тууралуу маанилүү билдирүүлөрдү таратты. Ошо эң биринчи жолу экинчи байкем менен видео чыгарганбыз. Анан просмотр алып кетип, үчүнчү байкем кызыгып кетип ошо блогерствого, анан мен дагы кызыктым. Анан атам болсо эртең менен терезени ачсам эле көнүгүүлөрдү жазып атыптыр, мен таң калып анан экинчи байкемди чакырып көрүп калып, барып тартканбыз. Монтаждап киргиздик. Анан негизи мен деле билген эмесмин атам мындай спортко катышып жүргөн. Видео чыгарганыбыз миллион просмотр алып кетиптир бир жуманын ичинде. Айыл жеринде заманбап спорт залдардын жоктугуна карабастан, ал сергек жашоо образына туура келүүчү көнүгүүлөрүн жасап, өзүнүн ден соолугуна кам көрүүдө балдарына жана айыл жаштарына үлгү көрсөтүп жатат. Анын айтымында, ийгиликке жетүү үчүн эң негизги нерсе бул адамдагы каалоо күч болуусу кажет. Ал алыскы айыл жеринде туруп да өз максаттарына жетүүгө болот деп ишендирет. Волейбол ойнойбуз, футбол ойнойбуз, лыжа тепчүбүз бала кезде. Көп бардык түрү менен келтабыз спорттун. Турник, бардык көнүгүүлөрдү эрежелери менен кылабыз. Жаштарга үйрөтөбүз. Нарым TikTokко тартып ошо жөнөтүп коюштур, мага деле айтышкан эмес. Көрсө ошо жиберип коюштур, мен жибер деп деле айткан эмесмин. Мындай эле тартынып, мен көнүгүүлөр жасап көрүп неметсем, балдарым баары шаарда тияк биякта болуп көрчү деле эмес экен. Анан көрүп, ата сиз ушундай жасайсызбы деп таң калышты. Бул менин күнүмдүк дене тарбиям. Бул каарман жаштарга жана ар бир адамга спортту жана физикалык активдүүлүктү турмушундагы маанилүү бөлүк катары кабыл алуу керектигин көрсөтүп гана тим болбостон, чакан чарбачылык менен да алектенип, айылда эмгектин маанилүүлүгүн дагы иш жүзүндө көрсөтүп келет. Өзүнүн күнүмдүк жашоосундагы жумуштар жана спортту айкалыштырып, ал жаштарды өз күчүнө ишенүүгө жана кыйынчылыктарды жеңүүгө чакырат. Жайкысын чөп жыйнайбыз, тоют малга тоют жыйнайбыз, жем чөп даярдап, кышкысын берип, мал төлдөтүп, айыл чарбасы менен алектенебиз. Көбүнчөсүн спортту да алып жүрөбүз. Анан тайган багабыз, кыргыз тайган өнүктүрүү боюнча ошо кыргыз тайганы жоголуп кетпесин деген ниетти койгонбуз. Ошо тайган багабыз бала кезден. Мындай жашоонун үлгүсү айыл жергесиндеги жаштарга гана эмес, бүтүндөй коомго мотивация берип, спорттун жана эмгектин мааниси адам баласынын жашоосунда зор мааниге ээ экендигин көрсөтүп келет. Нургүл Курманалиева, Жолдошбек Курманбеков, Нарын району, Нарын жаңылыктары.